Assalamu alaikum. Ректесинкти баштайбыз. Биз азыр Лондонский сессия менен торговлянып атабыз. Бул жактан H4 фракталдын синечасын көрсөк болот. Лондонский сессия бул биздики үстүнкү ПДХ зонанын синеча кылды. Азиянын максимальный зонасын синеча кылды жана ошондой эле H4 фракталды синеча кылды. 3 снятия ликвидный зона бар. Эми рынок кайка кетиши мүмкүн. Ылдыйкы зонага кетиши мүмкүн. Ылдыйкы зонага кетиш үчүн биздики кийинки сетаптарга чыгып бериш керек. Так, М15 тайфрейм боюнча ылдыйкы зона поддержканы пробивать эткен. Значит, бул зона биздики как зеркальный уровень ролун аткарат. Бул жерде биздики покупка эткен ликвидный зонаны, неэффективный зонаны полностью пробивать эткен. Значит, бул биз үчүн ФВГ. Рынокто ближайший зонада бизде неэффективный зона бар. Двойной неэффективность алып коелу бул жактан. Значит, биздики полностью подтверждение бар продажага. Так, биз продажага киребиз. Биздин зона ылдыйкы ПДЛга чейин киребиз. Так, соотношение прибыль 1/2. Так, биз бул позиция аябай бизге уверенныйраак. Мисалы үчүн ошол үчүн позицияны давайте 2% менен киребиз маркет менен. Так, кандай иштеп берет көрөлү. Модель. Так, күтөбүз пока. Американский сессия чыгарык рынокто. Лондонский сессия үстүнкү зонага барды и потом разворот алып кайта ылдыйга түштү. Так, рынокто уже американский сессияда чыгат. Биздики вивав зонаны пробивать эттик и уже $1300 плюстабыз пока что. Американский сессияда дагы подтверждениялар болушу мүмкүн толук түрдө. Да, биздики американский сессия агрессивный разворот лонгко чыкты и потом рынок коррекция алып ылдыйга түшүп жатат. Бул жактан биз вот мына волнаны көрсөк болот. A, B, C, D. Вот пятиволновое движение. Нолевой волна 1, 2, 3, 4, 5. 5-чи волна ылдыйкы ликвидный зонага келип бериш керек. Значит, биз туура баратабыз. Биздики $2600 прибылга чыктык. Рынокты биз убата коебуз дагы и кийинки результатты күтөбүз. Кандай иштеп берет рынок бизге? Так, позиция биздики тек профит менен жабылды. Бул позициядан биз 4% зарабатывать эттик. Логика торговляныкы жөнөкөй. Биз сиздерге башында түшүндүрүп кеткендей эле 3 ликвидный зонанын синечасы жана ошондой эле неэффективный зона СНР зона менен продажа кетет.